Ош шаарында 2 автоунаа кагышып, анын кесепетинен 23 жаштагы айдоочу мүрт кетти. Бул тууралуу Ош облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү билдирди. Маалыматка ылайык, окуя 27-июнь күнү саат 20:45 чамасында Ош аэропорт жолунун 10-чакырымында болгон. Кара Суу районунун тургуну өзүнүн Део Ласетти үлгүсүндөгү унаасын башкарып бара жатып каршы тилкеге чыгып кеткен. Натыйжада каршысында келе жаткан Toyota Estima үлгүсүндөгү унаа менен сүзүшкөн. Экинчи унааны Кара Суу районунун 50 жаштагы жашоочусу айдап бара жаткан. Кырсыктан улам экинчи унаанын айдоочусу менен калган жүргүнчүлөр ар кандай жаракаттарды алып, Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасына жеткирилген. Air Astana авиакомпаниясынын учагы шашылыш түрдө Москвадагы Шереметьево аэропортуна конду. Учак Лондондон Нур-Султанды карай багыт алган. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги жазды. Маалыматка ылайык, 942-каттам техникалык маселеден улам түнкү саат 03:18 Москва шаарына штаттык режимде конуга мажбур болгон. Жүргүнчүлөр жабыр тартпаганы айтылууда. Алар Москвадан Нур-Султанга бүгүн саат 12:50 жеткирилерин авиакомпаниянын кызматкерлери билдиришкен болчу. Буга чейин 23-июнда да ушундай абал катталган. Ташкенттен Алматыны карай багыт алган Air Astana авиакомпаниясынын учагы техникалык маселеден улам Чымкент шаарына конуга мажбур болгон. Бишкекте бир жаран дүкөндөн 90 000 сом урдоого шектелип кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 24-июнь күнү Свердлов районунун милиция кызматына жаран арыз менен кайрылган. Анын айтымында 24-июнь күнү болжол менен саат 05:00 белгисиз адамдар Бишкектин Элебесов көчөсүндө орун алган дүкөнгө кирип, монитор жана 90 000 сом уурдап кетишкен. Бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине уурдоо беренеси боюнча катталган. Кийинчерээк бул кылмышка шектүү катары 31 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоо жайына камакка алынды. Саясатчылар, экс-депутаттар, коомдук ишмерлер мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тегерегиндеги болуп жаткан окуялар тууралуу жыйын курду. Экс-депутат Кубанычбек Кадыров мурдагы президент Алмазбек Атамбаев күнөөсү жок болсо, мыйзам чегинде жооп берсин деген пикирин айтты. Кой таштагы Ак сарайына элден жеген акчасы менен элди сатып алып отурат. Бул адамдык сапатка жатпайт, дейт экс-депутат. Атамбаевдин мындай кадамдарын сынга алган коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев болсо, өлкөдөгү аксакалдар чогулуп мурдагы президенттин кемчилдиктерин, туура эмес иштерин өзүнө айтууну көздөгөнүн билдирет. Өлкөдөгү аксакалдар чогулуп айтууну ойлоп көрдүк, бирок ал укпайт го. Байлыкка, бийликке кирип кеткен адам Атамбаевтай болуп калат, дейт Топчубек Тургуналиев. Атамбаевга арналган нааразычылык жыйынга Жогорку кеңештин мурдагы депутаттары, мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун, КСДПнын төрагасы Сагынбек Абдрахманов, Кубанычбек Кадыров, Замир Эралиев, Нурбүбү Кененбаевалар катышты. Россиянын президенти Владимир Путин менен АКШнын президенти Дональд Трамп чоң 20 саммитин алкагында жолукту. Саммит Япониянын Осака шаарында өтүүдө. Буга чейин эки мамлекеттин башчылары учкай сүйлөшкөн. Россия президентинин жардамчысы Юрий Ушаков президенттер стратегиялык туруктуулук, регионалдык жаңжал, анын ичинде Сириядагы, Афганистандагы, Украинадагы кырдаалды жана Ирандын маселесин талкуулашы ыктымалдыгын билдирген болчу. Спасибо за внимание. Thank you for your attention. Thank you very much. Thank you. Я спрашиваю, вы сказали что-нибудь про вмешательство в выборы? Вмешивайтесь. Жогорку кеңештин кече 27-июнда өткөн жыйыны менен 6-чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин 5-сессиясы өз ишин аяктады. Бул тууралуу Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жыйын соңунда расмий жарыя кылды. Жогорку кеңештин төрагасы депутаттар сессия мезгилинде кыйла алгылыктуу иштөө менен өлкөнүн мыйзамдык базасын чыңдоого жана өркүндөтүү максатында иштелип чыккан бир катар өтө маанилүү мыйзамдар, токтомдор, чечимдер кабыл алынганын, өлкө экономикасын
көтөрүүгө жана калк турмушун жакшыртууга багытталган көптөгөн орчундуу иш-чараларга өткөрүлгөнүн баса белгилеп, алгылыктуу аракеттер үчүн эл өкүлдөрүнө ыраазычылык билдирди. Ошентип Жогорку Кеңештин регламентине ылайык Кыргыз парламентинин депутаттары 1-июлдан тарта өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жеринде иш алып барышат. Ал эми август айында эмгек өргүсүндө болушмакчы. Жогорку Кеңештин келерки сессиясы мыйзам талабына ылайык сентябрь айынын алгачкы жумушчу күнүндө өз ишин баштоого тийиш. Казакстан парламентинин Мажлиси менен Сенатынын депутаттары бюджетке өзгөртүү киргизүү муктаждыгынан улам каникулга чыгуу мөөнөтүн узартышты. Шаршемби күнү Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Казакстандын жарандарынын карызын жеңилдетүүгө чара көрүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Ага ылайык казак өкмөтү коомдун аялуу катмарына кирген жарандардын алган насыясынын 300 000 теңгеге, башкача айтканда $790 чейинки каражатын төлөп берет. Андан сырткары жашоо минимумунан аз каражат тапкан жарандарга насыя берүүгө тыюу салынмакчы. Өлкөнүн каржы министри президенттин жарлыгын ишке ашырууга 105 миллион теңге же $277 миллион ашык акча керектелерин айтты. Мажлистин төрагасы Нурлан Нигматуллин 2019-2021 жылдардын республикалык бюджетине өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн каникулду узартуу чечими кабыл алынганын билдирди. Кыргызстандык жаш спортчу Нуридин Юнусов шахмат боюнча Азия чемпионатында алтын медаль утту. Бул тууралуу Кыргызстандын шахмат федерациясы кабарлады. Ташкент шаарында 19 июнда башталган турнир 29 июнда жыйынтыкталат. Аталган мелдешке Кыргызстандын атынан башкы машыктыруучу Бактыгүл Тиленбаева башында турган 13 спортчу барган.